Каржы полициясы коррупциялык схеманы ачыктады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сом зыян келтирген коррупциялык схеманын аныкталганын кабарлады. Мекеменин 27 октябрдагы маалыматына караганда бул схемага социалдык фонддун жана мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү аралашкан деп шек саналууда. Финполициянын басма сөз кызматы билдиргендей, алар жогорку бийлик укуктарына ээ болуп туруп, мыйзамсыз жана туруктуу байланыш түзүп, коомчулук менен мамлекеттин кызыкчылыгына коркунуч жараткан кен казуучу компаниялардын бирине артыкчылык шартын түзүп беришкен. Натыйжада ал компаниядан мамлекеттин бюджетине кошумча салык төлөмдөрү жана камсыздандыруу төлөмдөрү түшпөй калган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде каттоого алынып, сотко чейинки текшерүү жүрүп жатат. Коррупция боюнча айыптоого байланыштуу комментарий сурап, Азаттык радиосу мамлекеттик салык кызматына жана социалдык фондко кайрылды. Бул мекемелердин басма сөз кызматтары азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармоону театрлашкан шоу деп мүнөздөдү. Мындай пикирин ал 27 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты. Биздеги коррупция жана криминалитет менен күрөшүп жатабыз деген иш-чаралардын баары эле театрлашкан шоуга айланып калды. Мисалы, коррупция багытында Райымбек Матраимов жөнүндө көп сөз болду эле. 700 миллион доллардын чыгарылып кетиши тууралуу Азаттык жүргүзгөн эл аралык жүк ташуудагы ар кандай иштер жана соода тармагындагы көмүскө схема жөнүндө. Жакында эле көрдүңөр, аны кармап сурактан кийин чыгарышты. Ошол жерде Матраимов күнөөлүү экен. Анын кылмыш ишинен мамлекетке 2 миллиард сом зыян келиптир. 80 миллион төлөй баштады дешти. Матраимовго буга чейин бир да кылмыш иши козголбосо, анда каяктан жүрүп анын күнөөсү такталды? Ким тактады? Кантип тактады? Элге чыгарышпайбы ошону? Бүгүнкү күндө Матраимов күнөөлүү деген айып коюла элек да. Ошону менен катар Дүйшөбаев президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Матраимов тууралуу айтканын сындап, өлкө жетекчиси катары ал анын бөгөт чарасын аныктоого кийлигишүүгө укугу жок болгонун белгиледи. Ал киши эмне прокурорбу, сотпу, тергөөчүбү? Конституцияда анын андай ыйгарым укугу жок да. Укуктук негизге бул канчалык жатат? 22 октябрда Жапаров Матраимовду кармап коюу менен маселе чечилбей турганын айтып, ал тергөө менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюп, дароо 80 миллион сом төккөнүн, дагы 2 миллиардты октябрдын аягына чейин төгүп бере турган милдеттенме алып, үй камагына чыгарылганын белгилеген. Эльвира Сурабалдиева депутаттык мандатын тапшырат. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мандатын тапшырат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы тастыктады. БШК Сурабалдиеванын мандатын башка талапкерге тапшырат. Буга чейин башкы прокурорлукка дайындалган депутат Курманкул Зулушевдин мандаты да башкага берилет. Эльвира Сурабалдиева бул жолку парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясы менен барды. Сурабалдиева 1978 жылдын 23 ноябрында Фрунзе шаарында туулган. Жогорку билимдүү. 2000 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин эл аралык байланыштар адистиги боюнча, 2003 жылы Улуу Британиянын Бристолдук университетин эл аралык байланыштар адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун 2003 жылдын октябрь айынан баштап Кыргызстан ишкерлер союзунун аткаруучу директору болуп иштөө менен баштаган. 2004-2006 жылдары социалдык фонддун тышкы байланыштар жана маалыматтар бөлүмүнүн башкы адиси, бөлүм башчысынын орун басары, бөлүм башчысы кызматтарын аркалаган. 2006 жылдын октябрь айынан баштап 2015 жылдын август айына чейин Кудайберген автоунаа базарынын башкы директору болуп иштеген. 2015 жылдын 4 октябрында Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмеси боюнча 6 чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган. Орусияда Борбор Азиялык жумушчуларга суроо талап кескин жогорулады. Пандемиядан улам чек аралар жабылганына байланыштуу Москвада Борбор Азиялык жумушчулардын кызматтарына суроо талап кескин жогорулады. Москвада тигүү цехин жетектеген Георгий Третьяков өнөктөштөрү менен премиум класстагы кийимдерди тигүү менен алектенет. Чек аралар жабылгандан кийин ишканада бул тармакта тажрыйбасы бар адистердин тартыштыгы жаралган. Биздин компания тажрыйбалуу мыкты адистерге муктаж болуп жатат. Пандемиядан улам жумушту
күчтүн азайышы ишмердүүлүгүбүзгө терс таасирин тийгизип жатат. Азыр Орусиянын жарандарынан тышкары Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн да караштырып жатабыз. Анткени алар жеңил өнөр жай тармагынын чеберлери, деди Третьяков. Светлана Саламова мигранттардын арасынан түрдүү ишканаларга жумушчуларды таап берүү менен алектенет. Анын айтымында пандемиядан улам жумушчулар жеңил өнөр жайына гана эмес, башка тармактарга да жетишсиз болууда. Азыр эмгек мигранттары бардык тармактарда жетишсиз. Көчө шыпыруучулар, пол жуучулар, курьерлер, ашпозчулар, официанттар, идиш жуучулар көп керек болууда, деди Саламова. Өткөн жумада Москванын мэри Сергей Собянин шаарда эмгек мигранттары 40%га азайганын билдирген. Ал баш калаанын тазалык кызматында убактылуу иштеген жумушчулардын жетишсиздигинен улам кышка кам көрүү үчүн аймактардан жумушчу күчтөр тартылып жатканын айткан. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулованын маалыматына караганда 22 октябрда парламент кабыл алган Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндөгү мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылуу даярдалды. Анын айтымында бул мыйзам Конституциянын бир нече беренесине дал келбейт. Мындай болуп кабыл алынган Конституциянын өзү легитимсиз болуп калат, баркын жоготуп коет. 52 беренеде так жазылып турат: жарандар мыйзамдарды талкуулоого катышууга укуктуу. Бул мыйзам бир эле күндө сунушталып, 1 сааттын ичинде 3 окуудан өттү. Ал эми конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу үчүн тартиптер күчтүү. Бир да талап сакталган жок. Талап сакталбай кабыл алынган мыйзамдын өзү мыйзамсыз болуп эсептелет. Бул жерде ачыктык да болгон жок. Кандайдыр бир себептер менен фракциялардын жетекчилерине кол койдуруп, парламентке алып чыгып койду. Клара Сооронкулова мыйзам 27 октябрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланып, расмий күчүнө киргенден кийин Конституциялык палатага кайрыла турганын айтты. 22 октябрда жогорку кеңеште Конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83-үнүн макулдугу менен дароо 3 окуудан кабыл алынган. Бүгүн 568 адамдан коронавирус табылды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 27 октябрдагы маалыматына караганда, кечетен бери бул илдеттен 2 адам каза болду. Алардын экөө тең Бишкекте. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1136га жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 568 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Баткен, Жалал-Абад облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны 56738ге жетти. Бир күндө 308 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3398 адам жатат. Дагы 3454 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3597ге жетти. Алардын 3290-у айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 9 дарыгерден табылды. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган эле.